Азыр мына аккумуляторду кандай текшеребиз? Аккумулятор бул тестер. Тестерда бул вольт өлчөйт, үзүлгөн зымдарды өлчөйт. Бул нерсе магазинде 500 сомго чейин турат. Булардын да фирмасына жараша өзгөрүп кете берет. Бул жерде азыр аккумулятор текшериш үчүн жерде мынакей вольт деген нерсе бар. Эми мультиметрдин өзү тууралуу видео башка болот. Азыр кайсыл жерге коёбуз? Мисалы 12 вольт аккумуляторду текшериш үчүн 12ден чоң вольтко коебуз. 20га коебуз. 20га коюп аккумуляторду өлчөйбүз. Өлчөгөндө мына кызылы плюс, карасы минус. Өлчөйбүз. Качан аккумулятор 12ден төмөнгө түшкөндө аккумулятор отурган болот. 12ден жогору көрсөтсө, мына азыр негизи 12,5 100% болуп эсептелет. Азыр мына 13 көрсөтүп атат. Бул деген аккумулятор азыр эң жакшы состоянияда. Анан аккумулятордо мына мисалы кандай кылса болот? Мына аккумулятор биз мисалы текшерип атабыз, тогу бар. Эгерде ушуну текшергениңизде сиздин аккумуляторуңуз 12ден төмөн көрсөтсө, сиздин аккумуляторуңуз отуруп калган. Анан аккумуляторду баягы нерселер көңүл бурайлы. Мына аккумулятордун клеммасын суруса компьютерден чыгып кетет деген нерселер ал болбогон нерсе. Аккумулятордун клеммасы чыкса, машина эч нерсе болбойт. Машина өчүк турганда машинанын аккумулятору чыгып, кайра кадала берет. Бир гана машина жүрүп турганда аккумулятор сурган болбойт. Инжекторный системанын бардыгы ошондой. Аккумулятор суруса, бул компьютер бардык ичиндеги нерселери 14,5 вольтко даярдалгандагын сиз аккумулятор сурганда без нагрузка 19га чейин чыгып кетиши мүмкүн. Ошол учурда ичиндеги микро платалар күйүп калышы мүмкүн. Ошондуктан суруштун кереги жок. Аккумулятор жүрүп турганда көп туугандардан көргөнмүн ушуну ушул жүргүзүп аккумулятор алмаштырган. Бул өтө зыян. Анан аккумуляторду баягы дагы бир аккумуляторду алып келип, мындайынан көмкөрөсүнөн кылып прикрутить эткен дагы болбойт. Мен азыр бир гана ушу аккумулятор тууралуу билгендеримди силер менен бөлүшүп кетип атам. Аккумуляторду ороп койгон дагы болбойт. Баягы кышында тоңуп калат деп орогон болбойт. Анан кийин аккумуляторга бир эле нерсе керек. Аккумуляторду салганда мына клеммалар өтө жакшы катыш керек. Экинчи, аккумулятор өзү кыймылдабаш керек. Анан генератор жакшы иштеп туруш керек. Болду. Аккумулятор өзүнүн ишин жакшы аткарат. Булардын гарантиясы ар фирма ар кыл берет, бирок аккумулятор, мисалы, мына аккумулятор машина менен коюлуп туруп, машина гаражда 1 жылча туруп калса, бунун ичинде баягы банка деп коебуз. Биз негизи туура кандай айтылат билбейм. Ушул ичинде банкалар болот. Ар бир банкада ошол электрониктерди иштеп чыккан бир бумажкалар бар. Ошол бумажкаларды сыртын нагар каптап калат дагы, ошол банкалар иштен чыгат. Ошентип турган аккумулятор заряд бербей калат. Аны ремонт кылгандар апарсаңар, атайын ошол жандандыра турган зарядниктер бар. Ошонго сайып жандандырып берет. Биздеги баягы өзүбүз заряд кыла турган выпрямителдер, ал баягы до конца отуруп калган аккумуляторду кайра жандандыра албайт. Аны атайын жандандыра турган, чыңалдыра турган өзүнүн аккумуляторлору бар. Ал 1 саат, 2 саат заряд кылбайт алар. Алар 24 саат, же 12 саат ушундай долгое время коюлат. Ошондуктан бул аккумулятор тууралуу ошондой. Анан кийин бул жака клеммага саморез катыргандар бар да. Ошол саморез катырган болбойт. Саморез катыргандан бул жерде мына втулка сыяктуу да, ичинде аккумулятордун өзүнүн гнездосу чыккан, эко куюлган. Муну сиз саморез бурап койсоңуз, саморез ошо мына втулканы тешет да, бuyактан кислота чыгат. Кислота латун, жез менен реакция жүрөт да, могул жерде нагар басып, контакт кичирейип, анан клеммалары кармабай калат. Анан кийин аккумулятордун кислотасы азайгандан кийин аккумулятор кайнайт. Ошо менен аккумулятор жарылып кетишине алып келет, же болбосо аккумулятордон запах чыгат, неприятный, болотонун жытына окшоп. Концо баары бир зыян. Машинанын генераторун бузат, же болбосо стартерин.
Ошон үчүн аккумуляторго жакшы маани бериңиздер. Негизи биринчи ушу аккумулятор тартып аткан себеби, аккумулятор өтө опасный бир жагынан өтө бир маанилүү нерсе. Себеби автомат машиналарда сиздин аккумуляторуңуз начар болсо көчөдө каласыз. Ошондуктан аккумуляторго өтө жакшы маани бериңиздер. Анан аккумуляторлардын сөлөкөтү боюнча мына размерлер. Аккумулятор эмне мындай суроо жаралат да. Эмнеге бир машинада кичинекей аккумулятор турат, дагы бир машинада чоң аккумулятор турат депчи. Бул аккумулятордун көлөмү стартерга көз каранды болот. Стартер канчалык чоң болгон сайын аккумулятор ошончолук чоң болот. Бензиновый машиналарда кичинекей болот аккумулятор, дизель машиналарда өтө чоң болот. Ошол мотор канчалык чоң амперде талап кылса стартерде, стартер ошондой чоң аккумулятор талап кылат. Бул кичинекей аккумулятор менен чоң аккумулятордун айырмасы болгону баягы мындай литр менен мисал келтирип берсем, кичинекей аккумулятор бул 3 литр болсо, чоң аккумулятор бул bundan 5 литр дегенде эле сөз. Мисалы мына аккумулятор 42лик аккумулятор деп айтылат. Но сыртына 42 деп жазып коюптур. Негизи бул 42 эмес, бул 35. Азыр сыртында тура эмес көп жазылып келет, анга маани бербеңиздер. Мына 35тик 42 bundan бир аз чоң болот. Андан кийин 50, 55, 60, 70, 90, 100, 120 болуп кете берет аккумуляторлор. Мына клеммасынын тонкий, толстый боюнча булар бөлүнөт. Мисалы азиатский машиналардын көбү эле тонкий болуп чыгат. Анан ошол клемманын жайгашышы боюнча дагы каналда видео бар. Правый, левый болуп бөлүнөт. Аккумуляторду сатып алганда маани бериңиздер. Моякта меникине азыр мына алдынан караганда мен масса солдо плюс масса оңдо болуп атат, плюсум солдо болуп атат. Ушунун мисалы дагы бир түрү бар, плюсу бул жагында, минусу бул жагында. Ошону алып атканда сөзсүз эски аккумуляторду алып барып туруп, анан кийин алыңыздар, себеби мына крепленияларыңыз түшпөй калат. Анан эмне үчүн ал маанилүү десеңиздер, мына зымдар ошонго эле ылайык болот да. Азыр мына эгер плюсу, минусу бул жагында болсо, минус бул жака жетпей калат да. Ошон үчүн аккумулятордун ёмкусу мына идишине да зависимый болот. Ошон үчүн эски аккумуляторуңузду алып барасыз, анан кийин башка аккумулятор берет, ошону кайра өздөрү негизи көбүнчө өздөрү катырып беришет. Эми өзүңүз алмаштырып калсаңыз ошондой. Анан кийин но клемма бул жагында болуп калса, мисалы, эмнеге бул жетип калса дагы не опасно. Мисалы, бул жерине клемма бул жака жылганда, мына капот тийип калат. Плюстаргачы замкание болуш мүмкүн. Завод кандай чыгарган болсо, баягы кыскача түшүндүргөндөчү, ошондой аккумулятор коюш керек. Всё, андан ашыгы керек эмес. Көптөрү негизи чоң аккумулятор жакшы болот экен деп чоң аккумулятор салып салат. Анын эч кандай пайдасы жок. Ошон үчүн только өзүнүн аккумуляторун баягы завод өлчөп көрсөткөн размердеги аккумулятор салыңыздар. Анан клеммаларына, эмне катып турган аксессуарларга өтө жакшы маани бериңиздер. Бул өтө маанилүү. Аккумулятор канчалык кыймылдаган сайын ошонун ичиндеги баягы паралит деп коет, кандай ушундай электроник чыгарган бумажкалар өтө оор болот дагы, ал үстүгө пайка болгон болот. Мына канчалык кыймылда бурулган сайын ал үзүлүп калышы мүмкүн. Ал үзүлүп калса, ошо бир банка иштен чыгат. Бул дегени баягы iPhone'ун батарейкасы таштагандай эле, батарейкасы таштап отуруп, банканын саны азайганда, аккумулятор уже машинаны от алдыра албай калат. Мисалы, жаз убагында машинанын мотору аз эле ток менен айланат, бирок машина баягы кышында мотор тоңуп калганда, стартер өтө көп ток сурайт, чоң ампер. Ошондо аккумуляторуңузду айлантыра албайт. Ошон үчүн каждый тонкосттерге маани бериңиздер аккумулятор боюнча. Мен билгендерим ушу. Аккумулятор боюнча дагы бир кошумча маалыматтар болсо комментарийге жазып коюңуздар. Ассаламу алейкум.